Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Бедилов. 28 жылдың içinde Түркия Кыргызстанга 600 миллион доллардан ашық инвестиция салды. Бұл туралы бүгін президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Түркия ишкерлеринен башын бириктирген бизнес форумда билдирди. Мамлекет башчынын маалыматына караганда, былтыр Түркиядан Кыргызстанга 93 миллион доллар инвестиция келген. Ошол эле убакта президент Сооронбай Жээнбеков эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык дарамет толук колдонулбай жатканын айтып, бул багыттагы иш-аракеттерди күчөтүү зарыл экенин баса белгиледи. Кененирээк Рахат Жаныбекованын репортажы. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы соода-экономикалык мамиле, инвестициялык кызматташтык жогорку деңгээлде өнүгүп жатканын бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз-Түрк бизнес форумунда айтты. Маалыматтар боюнча былтыр Түркиядан 93 миллион доллар инвестиция келген. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткен 28 жылдын ичинде Түркиядан тартылган түз инвестициянын көлөмү 600 миллион доллардан ашкан. Бирок мамлекет башчы эки өлкө ортосундагы экономикалык дарамет толук колдонулбай жатканын, жакынкы жылдары соода жүгүртүүнүн көлөмүн 400 миллион доллардан 1 миллиард долларга жеткирүү боюнча Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүү болгонун билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда инвесторлор үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн, аларга бир топ жеңилдиктер берилгенин айтып өттү. Ошондой эле туркиялык ишкерлерди Кыргызстанга чакырды. Өлкөдө инвесторлордун укуктары корголгонун, алардын мүлкү кол тийгиз экенин баса белгилеп өттү. Мына бүгүнкү форумдагы ар кандай жана башка жаңы тармактарга кызматташууга мына шарт түзүлөт. Биз өзүбүз тараптан да аракет кылсак, мына өткөндө Эрдоган мырзанын жолукканда да билесиздер, форумда абдан катуу тапшырма берген, Кыргызстанга инвестиция жасагыла деп. Мына азыр дагы биздин мамлекеттик жогорку бир деңгээлде дагы кызматташууну айтып кеттим, абдан жогорку бийик деңгээлге чыкты кызматташтыгыбыз. Мына телефондон сүйлөштүрүү маселеси чече турган мына деңгээлге мына жеттик, азыр жеттик. Түркия тарабында мамлекет бир тарабында ушундай мамиле болуп атат. Мына менин келип атканым дагы ошонун жыйынтыгы, бүгүнкү жыйынтыгы. Анан бишенебиз, ушу эки тарап аракет кылсак, буйруса инвестиция бир Түркиянын эмес, башка мамлекеттерде көбөйөт. Бизнес форумга эки өлкөнүн тиешелүү мекемелеринин өкүлдөрү, ишкерлер келип кызматташуу тууралуу сүйлөшүштү. Учурда Айыл Чарба багытында бир топ долбоорлорду ишке ашыруу пландалып жатыптыр. Түркиянын ири банктарынын бири Кыргызстанда өзүнүн филиалын ачууну пландап жатканы белгилүү болду. Алар каражаттарын Айыл Чарбаны өнүктүрүүгө багыттаганга даяр дейт тиешелүү министрликтин өкүлдөрү. Ал эми Кыргызстан Түркияга бир топ Айыл Чарба продукцияларын экспорттоого даяр. Былтыр ал жака 600 тонна картошка жөнөтүлгөн. Төбүрчактын биз 100 миң тоннага чыгарсак, анын 80% Түркияга кетет. Түркия аркылуу Европа мамлекеттерине балдан биз ошол 3 миң тоннага чейин балды жөнөтөбүз. Пактанын ошол 30 миң тоннадан биз 10%-ын Түркия мамлекетине кетет. Бунун бардыгы рыноктук шартта болот. Түркия бүгүн ишкерлери, мен ойлойм, бүгүнкү дагы бизнес форумдан кийин дагы биздин Айыл Чарбасына болгон мамиле андан дагы жакшы өзгөрүп, экспорттук потенциал көтөрүлөт. Кыргызстанда жаңы өндүрүш зоналарын куруу үчүн чоң колдоо көрсөтүлүп жатканы айтылды. Жеңил жай ишканалар ассоциациясы үчүн Чүй областынын Сокулук районунда 41 гектар жер бөлүнүп берилген. Туркияда текстиль тармагы абдан өнүккөндүктөн кыргызстандык ишкерлер кездеме чыгаруучу ишканаларды биргелешип ачууну туркиялык бизнесмендерге сунушташууда. Кездемеге анткени жыл сайын 400 миллион доллардын тегерегинде кездемелер Кыргызстанга алып келинет. Ошонун 25%-ы Туркиядан алып келинет. Мына акыркы эле быйылкы 19-жылдын 7 айлык жыйынтыгы боюнча 176 миллион доллардын кездемеси сырттан кирген болсо, ошонун 25 миллион доллары Туркиядан алып келинген. Мына ошону Туркиядан алып келбестен Кыргызстандан чыгара турган болсок, биздин ички дүңгүрешенин дагы салымы жеңилөөнөр жайдыкка көбөйөт эле дагы, экспорттук потенциалыбыз дагы бир деңгээлге көтөрүлөт деген чоң үмүттөбүз. Кыргыз-Түрк бизнес форумунун жүрүшүндө туризм багытында бир катар долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр көп экени айтылды. Ошондой эле Кыргызстанда инвесторлор кызыга турган чакан жана ири ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлор бар экени белгиленди. Рахат Жаныбекова, Нурбек Капаров, НТС. Бишкекте 4 милиция кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды. Маалыматка караганда 16 сентябрда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына алардын үстүнөн Бишкек шаарынын тургунунан арыз түшкөн. Аларды кармоо операциясы кечки саат 10-дордо Акунбаев, Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Финполиция тарабынан жүргүзүлдү.
Колго түшкөндөрдүн 3-өө ыкчам кызматкер болуп иштей турганы маалым болду. Алардын жанынан $1000 табылды. Алдын ала маалымат боюнча тартип сакчылар Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын номер 4 шаардык милициясынын бөлүмүндө иштешет. Алар бир кылмыш ишти жабуу үчүн шаар тургунунан $5000 пара талап кылышканын айтууда. Ошол эле күнү тергөө кызматына бир тергөөчү дагы жеткирилген. Анын иш бөлмөсүн тинтүү учурунда кылмыш иши токтотулган бир материал табылды. Кылмышка шектелген 4 милиционер Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ысык көлдө айып пулдан түшкөн 600 000 сомду кымырып алган сот аткаруучу кармалды. Ал бери дегенде эле 34 жолу соттолуучулары төлөгөн акчаны мыйзамсыз менчиктеп алганы айтылууда. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Ысык көл райондук сот аткаруучулар кызматынын өкүлү 2018 жылдын октябрь айынан 2019 жылдын январь айына чейин банки каражаттарын же психотроптук заттарды мыйзамсыз даярдоо, алуу, сактоо, ташуу же жөнөтүү беренеси менен соттолгон 3 адамдан айып пул катары 600 000 сом алган. Андан соң каражат тиешелүү жактарга жөнөтүлдү деген банктык квитанцияларды жасаган. Бирок текшере келгенде бул сумма мамлекеттик бюджетке түшпөгөнү белгилүү болду. Мындан улам кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголду. Ошондой эле мамлекетке келтирилген чыгымдын орду толугу менен толтурулду. 3 күн мурда камакка алынган өкмөттүн аппаратынын сектор башчысы Игорь Скобеевке тергөө менен кызматташуу сунушталды. Азырынча кылмышка шектүү көрсөтмө бере элек. Ошондой эле тергөө менен кызматташууга макулдугун билдире элек. Өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы Игорь Скобеев аскер прокуратурасы тарабынан өткөн жумада кармалган. Бирок ал инфарктка кабылып, ооруканага жаткырылган. Белгилүү болгондой, Скобеев Бишкектен 1 май райондук соттун чечими менен 17 ноябрга чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Алынган маалыматтар боюнча өкмөттүн аппаратынын сектор башчысына коопсуз шаар долбоору жана башка кылмыш иштерине байланыштуу коррупция беренеси менен айып тагылууда. Мурдагы ички иштер министри Курсан Асановго карата дагы бир кылмыш иши козголду. Документтер аскер прокуратурасына берилип, өзүнчө иш ачылганы белгилүү болду. Аскер прокуратурасы берген маалыматка ылайык, Курсан Асанов атайын даярдыктагы аскерди мыйзамсыз түрдө айдоочу кылып дайындап алган. Бул боюнча милициянын генерал-майорунун аракетине баа бериле турганы кабарланды. Эске салсак, Дамирбек Пайзылда уулу Курсан Асановдун жан сакчысы жана айдоочусу. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп аскер прокуратурасы тарабынан айыпталып, 24 августта кармалган. Маалыматтар боюнча Курсан Асановго баш аягы 4 кылмыш иши козголгон. Мында кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча 3, ал эми мыйзамсыз байуу беренеси боюнча 1 иш ачылган. Кой Таш айылында болгон окуяны иликтеп жаткан мамлекеттик комиссиянын иши дагы 20 күнгө узартылды. Тагыраак айтканда, комиссия мүчөлөрү 15 октябрга чейин иштешет. Бул боюнча өз ара сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ишти дагы 20 күнгө узартууну көпчүлүгү колдоду. Бул убакыт аралыгында мамлекеттик комиссия 7-8 августтагы окуяга күбө болгондорду сурап чыгууну жана бүтүмдүү даярдоо караларын билдиришти. Ошондой эле комиссия мүчөлөрү Кой Таш айылына барып, тургундар менен жолукмай да болушту. Ал эми кийинки отурум эртең жогорку кеңеште болуп, ал жактан депутаттар Ирина Карамушкина менен Асель Кодранованын маалыматын угушат. Буга чейинки мамлекеттик комиссиянын жыйынына аталган эки эл өкүлдөрү чакыртылып, бирок экөө тең келишкен эмес. Ош шаарында бир тууган агасынын өлүмүнө шектүү делген адам кармалды. Төлөйкөн айылынан 28 жаштагы тургуну жакындары тарабынан өлтүрүлүп, денеси үйүнүн ары жагындагы ээн талага көмүлгөнү тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Маркумдун туугандары аны Россияга иштегени кетти деп ойлоп жүрүшкөн. Алынган маалыматты текшерүү иштеринен кийин кечээ кылмышка шектүү катары ошол эле Төлөйкөн айылынан 23 жаштагы тургуну колго түшүрүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал кылмышын мойнуна алып, агасын былтыр сентябрда өлтүргөнүн билдирген. Айтымында денени ээн талага алып барып, унаанын эски дөңгөлөктөрү менен кошо өрттөп, калдыктарын көмүп койгон. Ош Бишкек трассасынын 250-чакырымындагы Чычкан капчыгайында 3 унаанын катышуусундагы жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 30 жаштагы айдоочу ДАФ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа менен Оштон Бишкекти көздөй бара жаткан.
Ал бурулушка келгенде белгисиз себептерден улам чиркегиче сол капталына жыгылып, сүрүлүп барып жолдун жээгинде турган БМВ үлгүсүндөгү машинаны сүзгөн. Андан кийин жүк ташуучу унаа Ошту көздөй бара жаткан Mercedes-Benz унаасын сүзүп токтогон. Кырсыктын кесепетинен 3-чү унаанын айдоочусу оор жаракат алып, Токтогул райондук ооруканасына жеткенде каза болгон. Кыргызстан коммерциялык банкы кезектеги кайрымдуулук акциясын уюштурду. Бул жолу коммерциялык уюмдун өкүлдөрү Visa Infinite премиалдык картасынын бет ачары менен кайрымдуулук аукционун бириктиришкен. Муну менен аукциондун жеңүүчүсү уникалдуу картанын ээси гана болбостон, онкологиялык ооруларга чалдыккан балдарга жардам берди. Онкологиялык ооруларга чалдыккан балдар күн сайын өмүр үчүн күрөшкөн кичинекей баатыр бар. Бирок айрым учурларда эң күчтүү адамдарга дагы колдоо керек. Мындан улам коммерциялык банк Кыргызстан ар кандай шикилдетине чалдыккан балдарды жана алардын ата-энелерин колдоп кайрымдуулук аукционун уюштурушту. Мы предложим нашим клиентам приобрести первую карту Visa Infinite нашего банка. Бул иш-чаранын алкагында биз аукцион уюштурабыз. Анда коммерциялык банк Кыргызстан кардарлардын арасында биринчи Visa Infinite карточкасын сатка коет. Аукциондон түшкөн каражаттын бардыгын «Помогать легко» фондуна беребиз. Бул уюм онкологиялык ооруларга чалдыккан балдарга көмөктөшүп келүүдө. Visa Infinite картасын заманбап жана саркеч дизайнынан тышкары карта ээлери бир нече артыкчылыктарга ээ болушат. Кыргызстан банкы уникалдуу картанын биринчи кожоюна 2 жыл аралыгында коммерциялык кызматтарды бекер көрсөтөт. Мындан тышкары Visa Infinite картасын сатып алган бардык кардарларга бул кызмат кэшбэкти камсыздайт. Анда авиабилеттерди сатып алууда, ресторандарда, мейманканаларда жана башка тармактардын кызматтары үчүн нактабай акчаны колдонбой картанын жардамында каражаттарды төлөсөңүз болот. Буга кошумча Visa Infinite'тен жагымдуу бонустар бар. Мисалы, аэропорттун күтүү залдарында өзгөчө кызмат көрсөтүү жана дүйнө жүзү боюнча картадан акчаны бекер чыгарып алуу. Дал ушул жаңы премиалдык карта кайрымдуулук аукциондун башкы лоту болду. 25 тысяч. 35 тысяч. Дай 5. Дай 5. 65. 65. Это круто! Бардык эреже боюнча аукциондо эң жогорку бааны сунуштаган жеңүүчү деп аталат. Бирок иш-чаранын жылуу атмосферасын эске алганда, чогулгандар уникалдуу картага эмес, Помогать легко коомдук фондунун камкордугундагы балдарга жардам берүү үчүн чогулгандар байкалып турду. Бул арада аукцион аяктап карта үчүн 67 000 сомду сунуштаган адам жеңүүчү болду. Бирок биринчи картанын ээси бул сумманы 100 000 сомго чейин жогорулатты. Буга кошумча Кыргызстан банкы дагы 100 000 сом бөлдү. Натыйжада кайрымдуулук кечеде Помогать легко фондунун өкүлдөрүнө 200 000 сом тапшырылды. Очень человеческий, очень гуманный жест по поддержке таких больных детей. Спасибо большое, давайте поаплодируем. Бери оңой коомдук фонду Кыргызстан банкы менен көп жылдардан бери иштешип келет. Ушул жылдарга чейин ооруган балдарга, онко заболеваниялар менен ооруган балдарга акчалай жардам берип келет. Жана биз ал үчүн биздин өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Жана бардыгыңыздарды жардам берүүгө чакырмакчыбыз, үгүттөмөкчүбүз. Жардам берүү чындыгында оңой. Коммерциялык банк Кыргызстан мындай кайрымдуулук акцияларын жана коомдук маанилүү иш-чараларды байма-бай уюштуруп келет. Мисалы, Помогать легко фонду менен коммерциялык уюм 5 жылдан бери кызматташууда. Андыктан Кыргызстан банкынын башкы максаты Visa Infinite картасын бет ачары гана уюштуруу эмес. Коммерциялык уюм өзүнүн мисалында чында эле жардам берүү оңой экенин тастыктады. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.